Мына ушундай жагымдуу чыгармадан кийин биз берүүбүздү алдын көздөй улайбыз. Алгачкы саатыбыздын алгачкы коногу студиябыздан орун алган учурда менин кесиптешим Асмырза тааныштырат. Соңку бир топ күндөн берки эң кызыктуу маек болгон турат ошол кесиптеши, эгер жаңылышпасам. Абубакир Изибаев атындагы Кыргыз мамлекеттик циркинин жетекчиси Асланай Машырова бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кызматыңыз менен. Чоң рахмат. Кош келипсиз. Сизди жаңы статуста алгачкы жолу көрүп атат окшойбуз. Буга чейин цирк ишкери, актриса деп ушундай таризде тааныштырчубуз. Бүгүн болсо өзгөчө бир улуттуу маек болгону турат. Жалпы кыргыз циркинин абалы тууралуу сүйлөшөт окшойбуз. Иштер кандай болуп жатат алгач биздин куттуктообузду кабыл алыңыз. Чоң рахмат. Ыраазычылык билдирем. Кутман таң, урматтуу кыргызстандыктар жана ошондой эле цирк искусствосунун сүйүүчүлөрү. Сиздерге мен чоң ыраазычылык билдирем студияга чакырганыңыздар үчүн. Жана ушул Жашынакай таң шоула программасынын аркасында иштеп жаткан инсандарга ыраазычылык билдирем. Бар болуңуздар. Рахмат. Азыркы учурда Кыргыз мамлекеттик циркинде абдан мындай кызуу иштер жүрүп жатат. Кудайга шүгүр, баары жакшы. Биздин мынакей Кыргыз мамлекеттик циркибиз ушундай баягы чоң капиталдык оңдоп түздөө иштеринен кийин абдан жаркырап калды. Чынында биз эгерде Кыргыз мамлекеттик цирки буга чейин кандай болгон жана бүгүнкү күндө кандай болуп калды, эгерде салыштыра келсек, бул асман менен жердей болуп калды чынында. Анан албетте биздин артисттерибиз өтө ыраазы болуп жатат. Мен 1000 эсе ыраазы болуп жатам. Себеби бул оңдоп түздөө иштерин өтө көп жылдардан бери эңсеп келгем. Мен ушул күндү көп жылдардан бери күтүп келгемин чынында. Себеби мен үчүн мындай чоң кубаныч бул биздин Кыргыз мамлекеттик цирки жаркырап калганы. Себеби бул жерде кыргыз деген сөз биринчи орунда болуп атат да. Кыргызстан боюнча жалгыз цирк болуп атпайбы? Демек биз бул жалгыз ушул Кыргыз мамлекеттик циркин биз деген мындай орусча айтканда достояние республики деген бир деңгээлге жеткиришибиз керек болуп атат. Сон, өзүңүз жаш болгонуңуз менен бул жаатта тажрыйбаңыз аябай көп да. Анан жана өзүңүз бала чагыңыздан эле дал ушул жашооңуз цирк менен тыгыз байланышта. Демек, бул ишти жетекчи катары дагы алып кетүү сизге кыйынчылык жараткан жок. Анткени маселени билчүсүз, эмне керек эмес, Мындай жетекчи болгондон кийин дагы ушундай беле деп мындай таң калып караган чочуган болгон. Эми чынында мен Кыргыз мамлекеттик циркинде негизи цирк искусствосунда 20 жылдан ашуун иштеп жатам. Анан сиз туура айта кеттиңиз, эмне керек, эмне кереги жок. Ошол Кыргыз мамлекеттик цирки эмнеге муктаж жана кандай жумушчуларга муктаж, же болбосо кандай жумушчуларга муктаж эмес. Ошонун баарын албетте баягы ичинде көп жыл иштеп жүргөн соң билебиз да. Анан эми бүгүнкү күндө Кыргыз мамлекеттик цирки ушундай оңдоп түздөө иштерин өткөндөн кийин, ушундай жаркырагандан кийин бүт эмгек шарттары түзүлүп берди. Адам иштей турган жакшынакай шарттар түзүлүп берди. Мындан ары бизге эмне керек? Биз бир гана иштешибиз керек. Анан мен улам биздин мамлекеттик циркибизге текшерүү комиссия келип турат. Ал эми мен ушул комиссиянын алдында айтмакчы. Жок дегенде бир эшек болуш керек экен да. Ошо Кыргыз мамлекеттик циркинде. Ошо эми эшектей иштеп жатам. Мындайча айтканда, анан баягы Кыргыз мамлекеттик циркинин жүгү чоң да, өтө чоң. Анан чарбалык жагы дагы өтө чоң. Анан анысы кандай, эгерде биз бир күн иштеп 10 күн эс алсак, албетте кандай жумуш жүрөт. Бул эгерде биз эл аралык деңгээлге көтөрөлү десек, анда биз күнүнө талыкпай, эртең менен келип, кечинде кетип, ушундай менин мисалы иштеп жаткан графигим мөөнөт жумуш мөөнөтү меники эртең менен келем, жана бир түнкү 2-3-4 кетем. Кайра күнүнө бул. Анан дем алыш күндөрү дагы
как положено жумушка келем, эртең менен кечинде кетем. Программалар боюнчачы? Программалар боюнча Жалпы. ооба, мынакей биз 2 ноябрда бизде мындай расмий түрүндө ачылыш болот. Биздин мамлекетибиздин ажообуз Садыр Нуркожоевич өзү келип катышып, көрүп, Кыргыз мамлекеттик циркинде ушундай жакшынакай коллектив бар экенине ынанып, мен ойлоп жатам, бул менин жеке оюм. Ушундай жакшынакай коллективди көрүп, жаркыраган ушундай оңдоп түздөө иштеринен кийин жакшы иштеп кетишси деген үмүт менен Садыр Нуркожоевич жакшы каалоо тилектерин дагы айта кеткен. Эми бизге ишенип жаткандан кийин, демек биз коллектив, Кыргыз мамлекеттик циркинин коллективи, биз биргеликте чогуу ушул Кыргыз мамлекеттик циркинин мындай жүгүн чоңго тартып кетишибиз керек да. Ал эми албетте бүгүнкү күндө мен мындай башкы директор катары айта алам. Бүгүн Кыргыз мамлекеттик циркинде мына чынында аура дагы өзгөрдү. Мынакей. Ал эми мен дагы бир нерсени айткым келет. Ремонт деген ал ремонт да, эми баягы оңдоп түздөө иштери. Мамлекеттик цирктин ичи кандай оңдоп түздөө иштерин өтсө, мен ойлойм да, ошону менен бирге коллективде иштеп жаткан ар бир инсан өзүнүн ичин жана жан дүйнөсүн, жүрөгүн оңдоп түздөө иштерин жүргүзүш керек. Себеби ремонт болду, бирок эми жама болот, эми жумушка келбеген инсандар баягы 30 жылда мындай көнөтүшүптүр да, баягы мындай көңүлүм бар болсо жумушка келем, көңүлүм жок болсо келбейм деп. Эми бул жерде айта кетчү нерсе, бизге ажо өзү ишенип ушундай жакшынакай коллектив бар экен, иштеп кеткиле, чогуу ушул Кыргыз мамлекеттик циркинин жүгүн тартып кеткиле дегенден кийин биз ушул нерсени аткарышыбыз керек, сөзсүз түрдө. Себеби мен ойлойм, бул эми Кыргызстан боюнча жалгыз бир цирк болуп жатат. Анан цирк искусствосу албетте өнүгүш керек, өсүш керек. Себеби бул абдан бир мындай өзгөчө бир искусство болуп саналат да. Андыктан цирк искусствосун өнүктүрөлү десек, биз мындайча айтканда мындай убагында уктап, убагында туруп, убагында жумушка келип, убагында жумушту так жана ак жакшынакай аткарып, эгерде иштесек, албетте мен ойлойм Кыргыз мамлекеттик цирк өсөт деп. Андыктан мынакей ушул баягы дисциплинаны мен талап кылганым үчүн бүгүн Кыргыз мамлекеттик циркинде абдан чынында кызуу иш жүрүп жатат. Мына 2 ноябрда расмий түрүндө ачылыш болду. Андан кийин декабрь айын мынакей Кыргыз коллективи иштешти. Андан кийин январь айын иштедик. Мынакей Маданият министрлигинин буйругу менен. Ал эми мына волшебная лампа Аладдина деп чет мамлекеттен дагы циркти биз мынакей бүгүнкү күндө Кыргыз мамлекеттик циркинин ичинде эл аралык деңгээлге жооп бере турган Кыргыз циркинин ичинде тосуп алып жатабыз. Бул кандай деген бир эң сонун жаңылык да, бүт кыргыз эли үчүн. Мындан кийин Кыргыз мамлекеттик цирки мына ушул деңгээлден түшпөй, биз бир гана алдыга карай өнүгүшүбүз керек да. Бул үчүн эмне керек? Талыкпай иштешибиз керек. Азыраак уктап көбүрөөк иштешибиз керек, мындайча айтканда. Анан мен ойлойм, эгерде ар бир инсан мындай өзүнүн жумушун жасап жаткан ишин аябай сүйүп, бир мындай бейилгендик менен аткарса, мен ойлойм, ар бир мекеме өнүгөт да, жалгыз кыргыз цирки эмес эле. Анан бүгүнкү күндө мынакей кыргыз цирки 100% айта алам, эл аралык деңгээлге жооп берет. Андыктан мынакей бүгүнкү күндө бизде Акварель деген Никулин циркинен официалдуу түрдө мынакей Акварель деген программа келип иштеп жатат. Бул Багдасаровдардын абдан чоң программасы. Демек ушундай кыска аралыкта чоң ийгиликке эл аралык деңгээлге жеткирдиңиз. Сиздин жеке оюңуз боюнча ушул азыр сиздердин эмгегиңиздер, ишиңиздер цирктин эл аралык деңгээлге жооп бергени жалпы элге жетип атабы, катмарга? Же баягы мурдакы эле циркти сүйгөн инсандар келип эле кетип атабы? Бизде мынакей бүгүнкү күндө баягы
кандай десем, эми буга чейин өзүңүздөр билесиздер, бул сыр болуп келген эмес. Кыргыз мамлекеттик циркинин акыбалы кандай болгон. Бизде деген мынакей кадр маселеси өтө чоң проблема болуп келген, утечка кадров болгон, анан же программа да келбейт. Программа келсе баягындай кандай десем, эми сөздүн ачыгы, баягы жетекчилер акча сурамай, башка нерсени таңууламай, ошол нерсени билген соң көп программалар кача баштады да Кыргыз мамлекеттик циркинен. Мен эмне себептен ал кезде мен жогорку деңгээлдеги артист болуп иштеп жүргөн кезде ушул маселени ушул Кыргыз мамлекеттик циркинде коррупция өтө өнүгүп жатат, жардам берип койгула, карап койгула, кыргыз цирк искусствосу мынакей өнүкпөй өлүп баратат деп коңгуроону кагып келгем. Ооба. Бүгүнкү күндө мынакей эми тагдыр деген ушундай экен. Мен өзүм мынакей көркөм жетекчи дагы болдум. Андан кийин мынакей башкы директор дагы болдум. Менин эң биринчи койгон максатым, эңсегеним ушул: биз коррупцияны жойсок, баары ак жана так болсо, Ачык болсо, баары ачык болсо, анан мынакей азыр билеттерди биз онлайн деп да киргиздик. Демек бул ар бир Кыргызстаныбыздын ар бир катмарында, ар бир областта ар бир инсан мынакей кассирке же тиркемесине кирип биле алат да. Канча билет өттү, канчасы өткөн жок, Кыргыз мамлекеттик циркине бүгүн канча акча түштү дегендей, анан кандай программалар жүрүп жатат, кайсы коллектив иштеп жатат дегендей. Анан мындан сырткары мынакей бизде азыр штаттык тиркеме, баягы Совет Союз учурундагы штаттык тизме менен иштеп келиптирбиз да көрсө. Ал эми жаңы, мындайча айтканда, жаңы директор, жаңы штаттык тизме дегендей да. Анан баягы биз азыр эми цифровизация болуп атат, баары санариптикке өтүп атат. Демек, баягы биз деген мы должны идти в ногу со временем деп айтат эмеспи. Анысы кандай? Биз дагы ошо жаңылануу киргизип атабыз азыркы учурда. Чынында азыркы убакытта Кыргыз мамлекеттик циркинде чоң реформа жүрүп жатат. Ошону менен бирге реорганизация да жүрүп жатат. Кээ бир өтө мындай кандай десем, саны бар, сапаты жок штаттык тизмени да биз кыскартып жатабыз. Ал эми менин оюм мындай да: Кыргыз мамлекеттик циркинде жумушка берилип иштей турган инсандар калыш керек бүгүнкү күндө. Анан анысы кандай? Ошол штаттык тизмеге мынакей видеограф, фотограф, СММ специалисттерди дагы киргизип жатабыз. Анан мындан тышкары сиз абдан жакшы суроо бердиңиз да, мындай башка областтардан, башка жактардан элдерге жетип атабы, угуп атабы, билип атабы деп. Чынында буга чейин мисалы Нарын, Ысык көл, башка областтардан келүүгө өтө татаал болчу да. Келсе дагы ушундай акыбалы бузулган бир цирктин ичине кирип алып, көңүлдөрү түшүп кетип калышчу да. Кыздан да сөздөр актабай калды. Биз деген билетти ушунча акчага сатып алсак, анан циркиңердин кейпи кантет деп кетип калышчу да көбүчү. Ал эми бүгүнкү күндө мынакей элге жайылып атат, айтылып атат. Көп мынакей ар бир көрүүчүсү ушунчалык батасын айтып, куруучуларга канча деген баталар берилип атат, Садыр Нуркожоевичке канча деген баталар берилип атат. Эл деген чынында ыраазы болуп атат. Анан сүрөткө дагы мындай түшүп атышат. Мурун бизге циркке келгенде сүрөткө түшмөк турсун деген, бияңар эмне мындай эмне деген жыт айланайын деп кетип калышчу да. Анан бүгүнкү күндө чынында мына ар бир көргөн инсан кубанып жатат. Анан Нарындан да келип атышат, Ысык көлдөн дагы келип атышат. Мына билетибиз 400 сомдон баштап, акыркы жолу 1200 сомго чейин иштеген Кыргыз мамлекеттик циркинин коллективи. Ушунчалык мынакей кымбат болсо дагы баягы алып атышат да. Алып көлдөн, Таластан, Нарындан, Ысык көлдөн, Баткенден дагы келген, мына Москвадан бери учуп келип, ошо аэропорттон түз өзүнүн мынакей чемодандарынан бери сүйрөп аэропорттон түз келген дагы биз канча деген көрүүчүлөрдү көрдүк да. Анан бул эң сонун жаңылык дегенде, анан
кантип Идейсе? кубанбайбыз. ооба Мени сүйүндүргөнү биздин жердештер ушундай искусствого жакшы карап калганы ооба кездеш. түшүнүп калган Детик алыстан бери. Менде бир суроо бар, Аслан айым. Цирктин ролу же болбосо максаты деген көңүл ачуу же тескерисинче тарбиялуу? Негизи кандай түшүндүрсөк болот? Бул өтө жакшы жана кызыктуу суроо экен. Чынында негизи кыргыз цирк искусствосу мен өтөдө айтып кеткендей, бул мындай өтө бир необыкновенный искусство болуп эсептелинет да. Бул жакта деген культура дагы бар, спорт дагы бар, гимнастика дагы бар, хореография дагы бар, аба гимнастикасында иштей турган жанрлар бар, жана дагы көп ат үстүндө иштей турган жонгляж, акробатика, подкидные доски, прыжковые жанры и так далее, и так далее. Анан анысы кандай, мынакей бүгүнкү күндө биздин мынакей көп жылдан бери иштеп келаткан артисттерибиз да бар. Анан чынында мына жаш болсо дагы, улгайган жашка келгендери дагы бар. Аябай өздөрүнүн мындай салымын кошуп, абдан чоң азыркы учурда аракет көрүп атабыз да. Анан эми жаңы жанрларды биз жаратышыбыз керек. Анан жаңы номерлер да болуш керек. Себеби 30 жылдын ичинде баягы культурная стагнация болуп келген. Муну биз жашыра албайбыз. Анан эми азыр биз муну мындайча айтканда кайра мындай жок болуп кеткен нерсени, токтоп калган нерсени кайра жандандырып атабыз. Себеби өзүңүздөр билесиздер, Кыргыз мамлекеттик цирки бул өтө чоң гос машина деп коет да. Анан буга деген реформа жана системаны, көп нерсени баягы закондуу түрдө, закондун тилинде иштеп кетиш үчүн, интеграция кылыш үчүн бул албетте убакыт керек. Бирок ушул кыска мөөнөттүн ичинде мынакей Кыргыз мамлекеттик цирки мына биздин атайлык эсеп счетубузга биз 20 миллиондон ашык акча түшүрдүк жана дагы түшүрүп жатабыз. Себеби жаңы номерлерди жаратыш үчүн албетте бизге деген жаңы реквизиттер керек, жаңы костюмдар керек, жана жаңы кадрларды биз кайрадан алып, аларды өстүрүп, жаңы номерлерге үйрөтүп, жаңы номерлер жаралган соң жаңы программалар жаралат да. Ал эми бул нерсе круговорот сыяктуу токтобош керек да. Эч бир убакта токтобош керек. Албетте, эгерде Кыргыз мамлекеттик циркинде мисалы срыв программы деген бир түшүнүк бар да. Эгерде срыв программы болсо, бул кайсы бир артист бир намеренно атайын бир мындайча айтканда атайын кылып чыкпай койсо, бул өтө жаман нерсе да. Себеби мен ойлойм, Кыргыз мамлекеттик циркине баягы билет сатып алган инсандар ушундай нерсени көрбөш керек да. Себеби биз деген баягы Кыргыз мамлекеттик цирки болуп аткан соң биз мамлекетибиз үчүн салым жасап атабыз да. Ошон үчүн биз мындай баягы жеке кандай десем бир көрө албастык жана башка нерсени дегендей биз жыйыштырып коюшубуз керек да сырт жакка. Себеби бул жерде кыргыз деген сөз биринчи орунда турат, мамлекеттик деген сөздөр бар. Анан анысы кандай, биз ушул мамлекетибизге салым жасап аткан соң албетте биз жумуш учурунда көп нерсени өзүбүздүн жеке нерселерибиздин баарын жыйыштырып коюп, биз бир гана жумуш жөнүндө жана жумушту так жана ак алып барышыбыз керек да. Бул менин эң биринчи талабым бүгүнкү күндө. Кесиптеш билесизби, Аслан айым дал ушул жумуш ордуна орношкондо мен аябай сүйүнгөм. Анткени циркти түшүнгөн киши цирктин жетекчиси болуш керек. Телеканалдын жетекчиси журналист болуш керек. Ал эми ресторан ачкан киши өзү ашпоз болуш керек да. Анткени ал жактын кухнясын толук түрдө түшүнүшү керек. Ар бир кичинекей, ооба. Сиздин дал ушул кыска аралыкта ишти жөнгө салып кеткениңиз дагы дал ушул сиздин 20 жылдан ашык тажрыйбаңыздын негизинде болду окшойт. Азыр айта аласызбы ишенимдүү түрдө кыргыз циркин бир эмеге, бир калыпка келтирдим, жанагы эрежелерди орноттум. Ал эми иштеп жаткан кызматкерлер толук түрдө баш ийип, эреже боюнча иштеп жатышат деп. Азыркы учурда бизде дагы жумуш жүрүп жатат. Чынында себеби өзүңүздөр билесиздер, 30 жылдын ичинде
мындай кандай десем, бүт артисттердин баары эмес, бирок анча-мынча сотрудниктерибиз мындай кандай десем, эми көңүлүм бар болсо жумушка келем, көңүлүм жок болсо келбейм деп. Анан бир аз мындай терс иштерди жасагандагы мындай сотрудниктерибиз бар. Мен ойлойм, баягы эми албетте буларды убагында караган эмес да, каралган эмес. Болбосо бир мындай ну эми предупреждение, замечаниялар болгон эмес. Себеби бизде деген мындай түшүнүк бар да, самотек деп коет. Ошондой нерсеге коюлуп калган экен да бул система. Анан бизде мен мисалы көркөм жетекчи болуп жүргөн кезде коллектив өзү тандаган да мени көркөм жетекчи катары көргүбүз келет деп. Анан ошол кезде мен бүт баягы өзүмдүн уйку, эс алуу, тамак аш, завтрак, обед, ужин дегендин баарын жыйыштырып коюп, 1 жыл бою баш оту менен жумушка кирип, аябай иштедим чынында. Аябай иштедим, аракет кылдым. Анан ошо 1 жыл өткөн соң анан башкы директор болуп келдим. Мына ошондо башкы директор болуп келген маалда мен толук түрдө баягы менде полномочия болду документтерди көрүүгө. Себеби мен көркөм жетекчи болуп турган маалда мага да эми чынында көп бут тосуулар болду. Анан эми мындайча айтканда это другая история дегендей. Анан башкы директор болуп келген соң бүт документтерди көрүүгө мага мындайча айтканда возможность болду. Анан ошол документтердин баарын көргөндө чын айтсам кандай абалда калдыңыз? Чачым тикесинен тик турду да. Себеби баягы мен негизи өзүм ушундай адам экен, обострённое чувство справедливости деп коет го. Мен эгерде ушундай бир калп болуп аткан нерсени мен чындык деп айта албайт экен. Андайым жок экен, бирок көп айтты. Ошондой болуш керек деди. Мен андай боло алган жокмун. Бул өтө кыйын экен чынында. Анан эми ошондой адам болуп жаралгандар да бар экен, башкача болуп дегендейчи. Анан ансыгандай мен Кыргыз мамлекеттик циркин бул мен үчүн мындай экинчи үйүм катары. Себеби мен ушул жерде иштедим, ушул жерде көгөрдүм. Анан мен билген канча деген чоң коллективибиз бар. Мен ушуларга жардам берейин, ушул Кыргыз мамлекеттик циркинин атын көтөрөйүн. Мен эң эле баягы кандай десем, мен дагы бир нерсем бар экен, аябай мындай мен айтып коюшат да, обострённое чувство намыской деп мен ушинтип эметишет да. Мен чынында мен артисттердин баарын айтып келем. Кыргыздын намысы бийик болот депчи. Ошон үчүн намыстын арты бийик коюлган. Акты ак, караны кара. Жакшы программаны жакшы, слабыйды слабый, бирок ошону иштеп чыгышыбыз керек деп дайыма айтып келем. Анан бизде деген баягы өзүңүздөр билгендей чет мамлекеттен да келип турат да программалар. Казакстандан, Өзбекстандан, жана башка, Москва дегендей. Анан мен айтам, ушул инсандардын, ушул башка коллективдердин алдында биз деген бийик болушубуз керек. Бийик болуш үчүн жөн эле сөз менен эмес, биз иштешибиз керек. Эмгек жана дагы бир жолу эмгектенишибиз керек. Анан талыкпай эмгек көрүшүбүз керек. Анан анысы кандай, баягы көңүлүм бар болсо келем, көңүлүм жок болсо келбейм деген баягы артисттерди дагы көрдүм. Анан аларга айттым. Албетте жаккан жокмун, баягы айткандын оозу жаман дейт. Анан болгон эми башка директор болуп келген соң сен албетте талапты коесуң. Себеби мен мисалы эмгек маянаны мен өз чөнтөгүмөн төлөгөн жокмун. Бул мамлекеттин акчасы да. Анан биз иштеген адамдарды калтырып калганын биз үнөмдөшүбүз керек. Эгерде артист аябай талыкпай иштеп аткан болсо, номери эң сонун деңгээлде болсо, мен башкы директор катары албетте ошол инсанды мен колдошум керек, көтөрүшүм керек. Башка элдин алдында мындай даңазалап Кыргыз циркинин программасын мен бийиктикке көтөрүшүм керек. Менин биринчи баягы мага коюлган талаптарды мен албетте аткарышым керек. А бирок ошол талапты аткарыш үчүн мен албетте менин алдымда иштеп жаткан артисттерден, жумушчуларыман мен дагы талапты сурайм да. Жумушка келиңиздер,
баягы кандай эмне десем, кечигип жүрөсүң? ооба баягындай алкоголь ичимдиктер албетте болбош керек. Бул мисалы бул нерсе жакшылыкка алып келбейт деп дайыма айтам. Бири бирибизди колдойлу, жакшы иштейли деп. Жумуш мамлекеттик деңгээлде жүрүшү керек деп. Сөзсүз түрдө. Сонун. Чындыгында сиз айтпасаңыз да көрүп атабыз кыргыз циркинде болуп жаткан өзгөрүүлөрдү, өнүгүүлөрдү, жанагы анда болуп жаткан ремонттон сырткары дагы чындыгында эл көп барып калды азыр. Мисалы Бишкекте айтып коюшат, балдарыңды алып барайын десең эч нерсе жок. Парктар бар, жанагы акысыз ойноо аянтчалары бар, бирок андан сырткары эчтеке жок болчу. Буйруса цирк ачылды. Бул да мамлекеттик деңгээлде, мисалы жеке бир инсандын капчыгына кетпейт, ошол цирк аркылуу балдарыбызды өнүктүрүү менен биргеликте мамлекетибизге ушундай бир кол кагыш кылсак болот экен. Аслан айым өзү айткандай, бир эле жана ырга барып, ыргызып же бийге барып же дагы бир өнөрлөргө барбастан, ошонун баарын камтып турган цирк өнөрүнө алып барып туруп, бир эле көргөзүп койсок. Ооба, бүгүнкү күндө биз мисалы келечекте кыргыз мамлекеттик циркинин өзүнүн жаш муун, жаш кадрлары болуш керек да. Биз азыркы учурда ошонун үстүндө дагы иштеп жатабыз. Чынын айтканда, баягы жумуш көп да, албетте кагаз иши көп, себеби баягы 30 жылдын ичинде болуп келген өтө көп, ушунчалык көп нарушениялар бар экен. Эми ошонун баарын азыркы учурда мындай оңдоп жаткан кезим да. Анан кагаз иштери өзүңүздөр билесиздер, өтө татаал нерсе. Анан ошол себептен мен ошо мындайча айтканда ошо мындай баягы бизде циркте аттар бар, анан жана башка жаныбарлар бар, жана эшегибиз бар дегендей ошондой болуп иштеп жаткан кезимде, бирок бул жумушту мен баягы чоң сүйүү менен аткарам, себеби дагы бир нерсе айта кетчү нерсе, өзүңдүн жумушуңду жакшы көрүп, жакшы мамиле менен, жакшы белгендик менен аткарсаң, чарчабайсың. Көбү таң калат да, мындай түнкү 3, кээде 4, эртең мененки 4тө чыгам жумуштанчы. Могу ачылыш күндөрүн мисалы мен эртең мененки 5-6га чейин талыкпай иштеп аттым да. Кадимки элдер эми келатса мен жумуштан эми чыкчумун да. Анан ансыганда аралыктан бир эми ошол күндөрү 40 мүнөт, 1 саат кээде ошо отурган жеримде уктап калып аткан күндөрүм болуп атты. Бирок бүгүнкү күндө мынакей ошол баягы талыкпай иштеп, ошол башымды столдун үстүнө коюп уктасам дагы, бирок ошол нерсенин баарын азыр мынакей кандай десем, результатын мына эми чыгып келатат. Мынакей ноябрдан баштап мына эми чыгып келатат. Себеби бул нерсенин баары убакыт талап кылынат да. Ал эми менин эң биринчи максатым бул кыргыз, дагы бир жолу айткым келет. Кыргыз деген сөз биринчи орунда турат. Кыргыз мамлекеттик циркин башка чет мамлекеттерге азыр чыгарышыбыз керек да, ушул убакытта. Эгерде анан дей берсек, анан кеч болуп калат. Өтө кеч болуп калат. Биз кечигип калабыз. Ошон үчүн менин баягы талпынганым ошол нерсе болуп атат да. Азыр мына кеч боло электе, азыр көтөрүп калайлы депчи. Сонун. Азаматсыз. Аябай сонун айтып окшойт, эртең биринчи саатыбыз менимче. Чыныгы чыгармачылыкты көргөзө турган, бере турган маек болду. Ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз. Жалпы кыргыз мамлекеттик циркинин ишине ийгиликтерди каалайлы. Талыкпаган эмгек. Бизди элге тааныта турган, кыргыз экенин көргөзө турган мына ушул нерселер. Чоң рахмат. Ошол нерсенин артында эмгек кылып турган сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайлыбыз. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Ал эми урматтуу достор, бул НТС каналы Таң шоу программасы, биз берүүбүздү алдын көздөй калабыз.